Бул Гүлзар Нишанова, Баткен районунун Бужум айылынын тургуну. Ал айылдаштарынын бала бакчага болгон муктаждыгын көрүп, 50 балага ылайыкташкан Солнышко балдар бакчасын ачкан. Бужум айылында биз миграцияда жүрүп, келип эле ушул маршруткада эмнегедир ушуга көзүм түштү. Көптөгөн ата-энелер балдарын шаарга, балдар бакчага алып барышат экен. Эмне үчүн айылда жок десем, бул жерде мамлекеттик балдар бакчада орун жетишпегендиктен, көпчүлүгү Баткен шаарында иштегендиктен ошо жака ташышат экен. Гүлзар Нишанованын бул кыялын аялдар тынчтык тиреги долбоору колдоого алып, балдар үчүн ойноо аянтча куруп беришкен. Аянтча балдардын эркин ойноого жана өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк түздү, дейт каарманыбыз. Аялдар тынчтык тиреги долбоорунун алкагында бизге проекттен акча бөлүнүп, ушул балдар Бужум айылында биринчилерден болуп, ушул Бужум Солнышко деп балдар бакча ачтык. 350 миң акча бөлүндү. Мен биринчи күнү ачканда ойлогон эмесмин, бир повар алдым, өзүбүз эле семейный эле ачтык. Өзүм эле турганмын да, тарбиячылардан бир поварым бар. Биринчи күндө эле 18 бала келди. Эртеси күндөн уже сотрудник издеп баштадык. Адамда ой болот да, каяктан ачты, каяктан акча тапты дегендей. Анан ушундай долбоорлор колдоптур десе ишенчү эмесмин. Аябай сүйүндүк. Гүлзар Нишанова аянтча балдардын активдүү түрдө эле ойноосу менен чектелбестен, балдардын коомдук жашоого аралашуусу, өз ара иштешүү жана достор менен байланыш түзүүдө маанилүү ролду аткарып жатканын белгилейт. Анан биз ички шартын эле кылбастан ошол долбоорго мен ички шартын ойлогон жокмун. Менин максатым бул айыл жергесиндеги балдарды шаардагыдай площадкада ойнотууну эмнегедир максат кылганмын. Бул максатымды ушул долбоор аркылуу чечилип, бизге ушу шаардагыдай, Бишкек шаарындагыдай, Москва шаарында мен көрүп келгендегидей качестводагы площадкалар, оюн аянтчасы курулду. Каарманыбыз долбоор жазуудагы алгачкы кадамдары жаңы чөйрөнү ачып, маанилүү билимдерди алганын жана акырында долбоорду ийгиликтүү ишке ашырганын айтат. Эчтекен билбечүмүн, нөлдөн баштап үйрөнүп, баягы биринчи күнү ошо сертификатты алганда ушунчалык толкундоолор болду. Ар бир нерсесин биринчи класстагыдай үйрөтүштү, зеригишкен жок да. Бул жерде бир эле менин максатым орундалбастан, ушул айыл жергесинде аскер кызматкерлери бар. Ошол семьялардын балдары келип атышат. Айыл жергесиндеги көптөгөн келиндердин балдары келип атышат. Ошол менен бирге 5 аял киши жумуш менен камсыз болду. Долбоордун алкагында өткөрүлгөн окуулардын жыйынтыгында Гүлзар айым климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана гендердик теңчилик боюнча билимин жакшырткан. Үйдөн чыккан мусорлар бүт биз өзүбүз ордуна коет экенбиз. Ошону климатка терс таасирин тийгизбешин жөнүндө окуп билип, ошол жөнүндө тренингтерди мен өзүмдүн коллективиме, ата-энелерге группалардан жөнөткөнгө аракет кылып жатамын. Аялдардын көз карашы менен биз көйгөйдү оңой табат экенбиз. Аялдар башка көз караш менен карайт экен, эркектер башка көз караш менен коомго карайт экенбиз. Долбоор аркылуу ушул кичинекей болсо дагы өзүмдүн айылымдагы бир көйгөйдү чечтим. Гүлзар Нишанова өзүнүн долбоорлорун ийгиликтүү ишке ашырып, анын аракеттери айылдын өнүгүшүнө жана коомдун алга карай жылышына чоң салым кошууда.